Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө ошол электр энергиясы жетпеген 5 айыл бар деп жүрөбүз. Бирок негизи электр энергиясы жок жаңы түшкөн конуштар көп эле. Бирок айыл статусун алып, ушу алыскы региондордо жайгашкан ушу 5 айылыбыз бар. Ошол 5 айылдын бири бүгүн Базар Коргон районундагы, Жалал Абад областынын Базар Коргон районундагы Жаз Кечүү айылына келдик. Бул жерде 200дөн ашык кожолук жашайт экен. Бул жерде жол жок экен, бирок мектеп, ФАП, социалдык объекттер түшүп, элдер туруктуу жашап ушул жерде отурташып алган. Бул жерге ушул электр энергиясын алып келебиз деп көп жылдан бери аракет болуп жүрөт, бирок бүгүнкү күнгө чейин чечилген эмес. Азыр эми ошонун үстүнөн чечебиз деп атайын келип элдер менен жолугуп бир нече мындай бир варианттар менен келдик эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына кичи КЭСтерди куруу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган, жаңы эрежелер бекитилген. Ошо эрежеге ылайык кичи КЭСтерди курабыз деген инвесторлор көп. Азыр атайын ошол 2 инвесторду алып келдим. Көрүп, азыр трассаны ошол КЭС кура турган жерди, сууну өлчөп көрүп, кай жерге куруш керек экенин, анан канча убакытта куруш керек экенин бүгүн эртеге мага айтышат. Биринчи болуп ушу кичи КЭСтерди куруу программасын ушул жерден баштасак, ушул жерден ишке ашырсак деген оюм бар. Анан бул инвесторлорго ушундай кылып шарт койдум. Ушул айылды курасыңар, андан кийин башка курам деген жерлериңерге уруксатыңарды батыраак карап уруксат берели деп атайын шарт коюп алып келдим. Алар дагы макул болуп атышат. Буга чейин бул жерге курат элем, ушул жерге кичи КЭС курат элем деген инвестор чыккан эмес. Эми азыр Кудай буюрса ушу 1 жылдын ичинде, эмки жылы ушул маалга келгенде ушул айылда свет болуп калат деген мындай бир эсептөөлөрүбүз бар, расчётторубуз бар. Кудай буйруп ушул кийинки жылга чейин бүтөт бул проект.